Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Биз кайрадан бүгүн 8-чи эфирге, 8-чи чыгарылышка келдик. Бүгүнкү кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бир нече мүнөттөрдөн кийин ушул оозу ачуу убактысы да келет. Андыктан ким кандай ниетте орозо кармап, ким кандай ниетте жакшы иштерди кылып аткан болсо, жараткан Алла Таалам ошо ниеттерине жараша чексиз, эсепсиз соопторду берет деп айтылат экен. Андыктан ушул орозонун сообун, орозонун жыйынтыгын менден аласыңар дейт. Андыктан жараткан Алла Тааланын айтканына ишенип, орозоңуздарды кармап, кимде ким ооруп аткан болсо бекем ден соолук тилөө менен бүгүнкү эфирибизди эшигин ачык турган чагыбыз. Бүгүн биздин эфирлерибизге Америкада мындай өзүнүн жакшы жолу менен из калтырган, өзүнүн жакшы бир жаштарга үлгү боло турган тажрыйбалуу, өрнөктүү өмүр сүргөн инсандар келип бизге маек куруп берип турган чагы. Бүгүн дагы бизге келген өзгөчө бир инсан бар. Өзүнүн өмүрүн ушул билим берүү тармагында, билим берүү болгондо дагы ошол окуучулардын, студенттердин окуган жерлери жакшы болсун деп шарт түзүп, Кыргызстанда жүргөндө дагы ушул Ала Тоо университетинде иштеп, эмгектенип жүргөн инсан эфирибиздин төрүнө келди. Жыргал Аманкулов аттуу агабыз. Ассаламу алейкум, Жыргал аба, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, шүгүр. Ден соолугуңуз жакшыбы? Шүгүр. Биздин эфирибизди ушул чакырыгыбызды четке какпай келип бергениңизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кандай жүрөсүз байке? Орозоңуз кандай болуп атат? Орозо жакшы. Орозо Жакшы болуп Кудайга атабы? шүгүр. Мындай мен ушуну сездим. Мисалы эртең менен туруп саарыкка турабыз да, тамак жеп, анан кийин ниет кылабыз. Аллахым, бүгүн сенин ыраазычылыгың үчүн кечке чейин орозо кармайм, жебейм, ичпейм депчи. Ошондо биз мээге буйрук берет экенбиз да. Мындай автоматически мээбизге буйрук беребиз. Мен кечке чейин эчтеке жебейм, ичпейм. Ошондо мээ муну кабыл алып, анан мээ курсакка буйрук берип, мен бүгүн мисалы азыр келе жатып ошо балам менен келдим. Балам 11 жашында. Биринчи жолу орозо кармап атат да. Ага дагы ушуну айтып бердим. Мен дедим, эч кандай бүгүн суусаган да жокмун. Мындай кандай ачкан жок. Ал бир аз мындай кыйналыптыр да. Ушуну айттым. Ниет кылсак, биз ошол ниет кылсак, Аллах биздин денебиз ушунчалык акылдуу да. Бизден мындай биз өзүбүз мындай контроль кылабыз деп ойлойбуз. Бирок Аллах ушунчалык системаны түзүп койгон. Биз ошол ниет менен эле бардык иштер жана ниетке жараша дейт го. Ооба. Амалдар ниетке жараша. Орозо быйыл мен үчүн жеңил. Негизи баягы тажрыйба деген ушундай чоң нерсе экен, мындай мен деле бул нерсени ойлонбоп турмун азыр сиз айтсаңыз. Кээ бир күндөр мисалы кыйналып кеткен учурларың болот го, ал баягы ниетиң кичине мындай чалараак коюлуп калганда ушундай болот окшойт, Бүгүн жанагындай саарыкка тура албай же уктап. Тамаша ниет. Сиз аябай жакшы нерсе айтып койдуңуз. Бул баягы түшүнө билген адам үчүн бул өзгөчө нерсе болду да. Мен үчүн мындай чоң жаңылык болду. Анткени саарылыкка туруп, аябай сонун оозуңду бекитип, ошол күнү сонун дуа кылып, оозуңду бекиткенде ошол күнү таптакыр кыйналбайсың да. Кээде жалп болгондо мындай эптеп туруп эле ушундай болгондо ошол күнүң да эптеп өтөт да. Анан ансарындай Жыргал байке эфирибиздин башында киришүүнү аябай сонун баштап бердиңиз. Чоң рахмат. Эли журтубуздун дагы бекендештерибиз дагы учурашып, Рамазан айы менен бир куттуктап койсоңуз жакшы болот. Ассаламу алейкум. Бүткүл дүйнөдөгү момун мусулмандарды ушул ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Чоң рахмат. Балам 11 жашта биринчи жыл орозо кармап атат деп калдыңыз. Үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз, канча балаңыз бар? Ушул жакта үйлөнгөм. 2 балам бар, 2 уулум бар. Эң кичүүсү 6-да, чоңу 11-де. 11-де. Жеңе менен да бул жактан табышкан экенсиз. Бул жакта таанышканбыз. Келгениңизге канча болду? Ошол биринчи жолу 2006 келген. Ошондо демек азыр эсептей келсек, канча жыл болуп калат? 18 жыл болот экен, 17-18 жыл. Бирок ошол ортодо Ала Тоого барып, иштеп келген. Мекенден кайра кетүүгө эмне себеп болду? 3 жылдан кийин. Мекенибиз ыйык. Мекенден эч ким кеткиси келбейт. Бирок тилекке каршы мекенибиз өнүгүп атат, бирок дагы өнүгүш керек. Ал үчүн мен ойлойм,
биз ушул келип бул жактан үйрөнүп, бул жактан тажрыйба алып дегендей кайра барып ошо өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анан эми байкап атабыз аябай көп мындай келип атышат кыргыздар чынбы? Агылып келип атат. Эми көбүнө да себеби мүмкүн жакшы жашоого умтулуу болушу мүмкүн. Ооба. Бакыт излемей, Бакыт издемей. Бирок бул жака келгенден кийин көп нерсени жоготуудан дагы коркушубуз керек. Биз өзүбүздү куткарышыбыз мүмкүн, мына материалдык жактан куткарышыбыз мүмкүн. Бирок биздин балдарыбыздын келечеги кандай болот деген аябай чоң суроо да. Бул мен үчүн да чоң суроо. Бул жака келгендердин баары үчүн чоң суроо жана чоң сыноо. Муну биз 5-10 жылдан кийин байкай баштайбыз. Себеби биз көрүп атабыз бул жака мурун келген ушул башка мусулман өлкөлөрдөн келгендердин балдарында көрүп атабыз. Жанагы аңчы сөз бар. America is a melting pot дейт да. Ал деген Америка ушул столдой болсо, мунун ичи толо жанагындай химический асид болсо, телефон салсаң да эрип кете берет, баары эрип кете берет да. Жутуп алат, Культура ушул маданият баарыны американец кылып чыгарып коет. Анын ошол эми минус жактары да бар да бизгечи. Чындан да бүгүн мындай ойго салган эфир болот окшойт. Буга чейинки келген меймандарыбыз менен биз катышып күлүп эле ушундай өткөрүп атып эле жыгылбай. Бул проблемалардан Ооба, айта кетпесек болбойт, Чалбайбыз. Биз буга дайыр болушубуз керек. Ушул коомдук кыргыз центр жакшы иштерди кылып атат, бирок жетишсиз деп ойлойм да, дагы көп нерсе кылышыбыз керек. Дагы кандай нерселер кылсак болот ушулар сактап калыш үчүн? Мен айтып кеттим, азыркы жумушум ушул билим берүүгө байланыштуу. Биз жанагы чартер мектептерде окуп атабыз. Кыргызстанда ваучер деп. Ушул чартер мектептер менен иштейбиз. Бул чартер мектептер жөнөкөй мамлекеттин мектептеринен айырмасы, мамлекет акчасын берет, бирок сен өзүң иштетесиң. Сен каалагандай кылып Эркиндик берет, иштетүүгө. Эркиндик берет. Бирок балдардын окуусун текшерет. Жыл сайын кандай окуп атат, тесттери бар. Жакшы жагы муну өзүң каалагандай башкарып, өзүң каалагандай кружокторду киргизип, мисалы кыргыз тили айлыктарды дагы мамлекет төлөп берет. Баарын мамлекет берет. Сенден бир тиын эчтеке кетпейт. Баарын берет. Сен окуучулар бекер окуйбу же алар? Окуучулар бекер окуйт. Эч кандай ата энеден бир тиын да акча сурабайт. Кудай жолундагы мектеп болуп калат экен да, мындай алып караганда. Мунун көп немесин көрдүк, мисалдарын көрдүк. Мисалы Мичиган деген штат бар, ал жерде арабтар көп. Арабтар ушинтип мектеп ачып, мамлекеттен акча алып эле өздөрүнүн немелерин үйрөтүп, балдарына дегендейчи. Мисалы саат 3-тө сабак өтсө, 3төн кийин 6га чейин каалагандай араб тилин үйрөтөт, диний программаларды кылышат. Мындай Биз эмнеге кылсак болбойт? Биз эмнеге кылбай атабыз же кыла албай атабыз? Буга команда керек. Буга мисалы ушул Чикагодо ушул мектептерде иштеген мен тааныганымдан 5-10 чакты кыргыз мугалим бар. Бул бир командада. Америка боюнча алсак бир 100дөй чыкса керек. Кыргыздар. Биз азыр айтып атабыз, Чикагодо 20-30 миң кыргыз болуп кетти депчи. Бул нерсени биз кылышыбыз керек да. Эртелетишибиз керек. Ошол команданы түзүп, муну кылышыбыз керек. Эми Силк-Роуд ачылды. Ал мындай частный мектеп. Бирок ал деле жетишсиз да. Бул чартер мектеп, бул эч кандай акысыз болот. Кыргыздар жыш жайгашкан кайсы райондор болсо деле ачканга аракет кылышат. Командага ошондо дагы канча адам, негизи канча адам болуш керек ошо команда болуп? Командага ушул 10 киши менен деле баштаса болот, негизи 5-10 киши менен баштап. Жумуштарды бөлүштүрүп алып, Ооба. Аябай мени ойлондуруп койдуңузчу албай. Негизи жолдор көп экен Америкада, мындай жол жок калган учур болбойт экен, баардык нерсени жолун таап берет экен, мындай болгону өзүң аракетиңди көрө бер деп. Америка мындай демократия болгон үчүн бул чартер мектептер 93-жылы биринчи жолу ачылган. Бул дагы бир демократиянын бир белгиси да. Бисмиллахиррахманиррахим. Мээримдүү жана боорукер Алла Тааланын ысы менен баштайлы. Андан гана жардам сурап, ага гана жалбаралы. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Азыркы учурда кайсы жерге барбайлы, кандай жерде болбойлу деги эле эң бир чоң проблема канткенде биз жакшы адам болобуз деген бир проблеманын үстүндө иштейбиз. Мунун үстүндө көптөгөн китептер чыгып атат, көптөгөн гезит журналдар чыгып атат. Деги эле инсаниятты, адамзатты оңдоо үчүн ар түрдүү проблемалардан куткаруу үчүн ар түрдүү иш-чаралар болуп атат. Деги эле Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде мындан 14 кылым мурда Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману иркау васджуду ва'буду ваф'алул хайра лааллакум туфлихун. Эмне деп атат Кудай Таала? О иман келтиргендер, Кудай Таалага рүкү кылгыла, сажда кылгыла, ибадат кылгыла. Ваф'алул хайра лааллакум туфлихун. Жана ар дайым башка бирөөлөргө жакшылык жашасаңар, силер кутулуунун жолунда, же болбосо оңолуунун жолунда болосуңар деген экен. Деги эле биз мисалы үчүн бир даракты жакшы бир чоңойтуу үчүн анын күнүндө жалбырактарын, дарактын бутактарын тазалап, чаңдарын арчып, сууларды сээп, тазалай бергенден көрө анын тамырына, түбүнө ошол жумшартып, түрдүү жерсемдикчилерди берип, жакшы бир суу карып карасак, ал дарактын жакшы болуп өсүшүнө өбөлгө түзөт экенбиз. Ошол сыяктуу биз деле оңолуунун же кутулуунун жолун таппасак, анда биз эч качан кутула албайбыз. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде 14 кылым мурда айтылган бул аят бизге бир сабак болуш керек. Деги эле бул жерде биздин негизги жашоодогу эки максатыбыз, демек Кур'андагы айтылган аяттан алып көргөндө эки нерсе бизге негизги максат болуп берет экен, урматтуу бир тууганым. Бул жердеги ошол я айюхаллазина аману иркау васджуду ва'буду роббакум ваф'алул хайра дегендеги аяттан биринчиси Аллага ибадат кылуу биздин негизги биринчи максатыбыз экенин билишибиз керек экен. Эгер Алла Таалага ибадат кылбай туруп биз башка эч нерсени жасай албайбыз. Алла Таалага ибадат кылуу биринчи орунда турат. Андан кийинки ваф'алул хайра лааллакум туфлихун. Башка бирөөгө жакшылык кылуу менен биз ар дайым өзүбүздү өнүктүрөбүз жана өөрчүтөбүз. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, ким үй бүлөсүн багуу үчүн адал эмгек менен адал ырыскы тапса, ошо тапкан ырыскысын ашыкчасын башка бирөөгө берсе, кыямат күнүндө 14 түндүк ай сыяктуу жаркыраган бир нур менен келет деген экен. Демек, бул жерде ошол негизги шартты коюп атат. Адал ырыскы таап, бир аз ашыкча калтырып, аны башка бирөөгө берген болсо, демек өзүнүн үй бүлөсүн багып, андан кийин анын ашыкчасын бирөөгө берип аткан адамдын көрүнүшү. Ошол эле убакта бир күнөө бар деген экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул күнөөнү эч бир керек болсо намаз дагы, орозо, зекет дагы кетире албайт. Бир гана бул күнөөнү кетирүүчү нерсе үй бүлөсүн багам деп эртели кечке чарчап иштеп, үй бүлөсүн таза бир адал оокат менен, эмгек менен багам деп иштеп, кечинде келип аябай чарчагандан уктап калгандагы уйку ошол адамдын күнөөсүн кечирет дейт. Демек үй бүлөнү багуудагы канча бир иш аракет кылбайлы, канча бир күч жумшабайлы, бул деген ошол үй бүлөнү багуу дагы башка бирөөнү ашканын башка бирөөгө берүү деген нерсе менен биздин күнөөлөр кечириле турган бир иштер экен. Албетте, биз үй бүлө багууда же болбосо башка бирөөлөрдүн камын көрүүдө, мындайча айтканда, аябай иш аракеттерди кылыш керек. Азыркы убакта, мисалы үчүн, орозо айында келип отурат. Ушул убакта биз демейдегиден башкача көптөгөн сооп иштер жасаганга аракет кылыш керек. Бул жерде ифтар, ооз ачырууга чакыруу болбосун, колунда жокторду ар түрдүү бир Рамазан пакеттерин уюштуруп, ырыскы пакеттерин берүү менен бирге, студенттерди каржылоо менен бирге, ошол эле убакта бир гана бул тамак аш же болбосо бир акчалай жардам эмес, жөн эле мисалы үчүн келгендерге жардам берүү, ар түрдүү документ иштери боюнча ар түрдүү тармактарда жардам берүү менен биз мындайча айтканда өзүбүздү өнүктүрө алабыз. Кур'ан-ы Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu. Эмне деп атат бул жерде? Алла Тааланын бир жиби бар деп атат. Ошол бир тавхид болгон бир жиби бар. Ошол жипти бекем кармагыла. Жами'ан ва ла тафаррaqu, бөлүнүп, жарылып кетпегиле деп атат. Демек ошол Кур'ан Алла Тааланын жиби болгон бул
бизге берилген бир бекемдик, биримдик, ынтымак. Бул биздин негизги максатыбыз. Ошол нерсени бекем кармоо менен бирге биз ар дайым оңолуунун жана өнүгүүнүн жолунда болот экенбиз. Дагы бир пайгамбарыбыз өзүнүн саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен отурган убакытта бир сахабанын колу ушунчалык жооруп, аябай мозоль болуп кеткендиктен пайгамбарыбыз ошол сахабанын колун көтөрүп туруп, бул кол тозок отун көрбөйт деген экен. Себеби ал кол үй бүлөсүн багам деп ушунчалык жанталашып, балким кетмен күрөк менен, балким отун менен иштеп жүрүп, колу аябай жооруп кеткендиктен бул кол тозок отун көрбөйт дептир. Демек, урматтуу бир тууганым, бул жерде жанагы аятта келгендей, башка бирөөгө жакшылык кылуу дегенде максат эң биринчи үй бүлө. Биз башка бирөө десе эле бир бейтааныш бирөөлөрдү элестетишибиз мүмкүн. Бул жерде үй бүлө эң биринчи орунда турат. Себеби сен өзүңдүн нафсиң, ал өзүң үчүн өзүң болуп эсептелет. А бул жерде башка бирөө, сенин өзүңдөн башка бирөө, ал жерде сенин аялың болушу мүмкүн, сенин балдарың болушу мүмкүн. Ошентип андан кийин дагы уланып кетет. Кошуналарың же тууган уруктарың, барып балким бейтааныш болгон адамга дагы жардам берүү, бул эң чоң бир жетишкендик болот экен. Аллахтын астында эң жакшы адам ким? Алла Тааланын астында эң жакшы адам башкаларга пайдасы тийген адам деген экен. Демек, башкаларга пайдасы тийүү, ал кандай жумуш болбосун, кандай иш болбосун, кандай жагдай болбосун, башкаларга жардамы тийген же пайдасы тийген адам Аллахтын астында эң жакшы адам болуп эсептелет. Амалдардын эң жакшысы кайсы деп сураганда, бир мусулманды кубантуу амалдардын эң жакшысы. Мынакей урматтуу бир тууган, бир мусулман балким кандай бир кайгыда, кандай бир капада, кандай бир балким жетишпестик, балким жөн эле бир жашоосунда бир кыжалатчылык, бир проблемалар чыккан болсо, ошого эмне тараптан жардам берген болсоң, балким ооруп аткан болсо, аны доктурга көрсөтүп, же болбосо балким бир соттогу иш болуп калбасын, же милициядагы иш болуп калбасын, ошонун иштерине жардам берүү дагы ушул иштерге жатат. Лен таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун деп Кур'ан-ы Каримде аят келген экен. Лен таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Силердин ыйманыңар эч качан оңолбойт же жакшы болбойт, толук болбойт. Өзүңөргө жакшы көргөн лен таналул бирра, жакшы көргөн нерсеңерди нафака бирөөгө бермейинче деп атат бул жерде. Ошол жерде бул аят түшкөндө Мадинада Байруха деген бир пайгамбар жакшы көргөн аябай бир сонун бир курма бакчасы болгон экен. Бул бир сахабага тиешелүү, Талха ибн Убайдуллах деген сахабага тиешелүү Байруха деген бул бакча, курма бакчасы. Бул аябай ичинде ушундай бир кудуктун чыккан муп-мустак суу, пайгамбар барып суусун ичип, ошол жерде бир канча убакыт өткөрүп, эс алганды жакшы көргөн Байруха деген бакча Талха ибн Убайдулланын бакчасы болот. Бул аят түшкөндө Талха ибн Убайдулла келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллахтын элчиси, бул аят түштү. Лен таналу бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Мен жакшы көргөн нерсемди нафака кылмайынча ыйманым толук эмес экен го, жакшылык кыла албайт экенмин го деп. Мен эң жакшы көргөн нерсем ушул менин байлыгымдын ичинде бул Байруха деген бакча, курма бакчасы. Мен ушул мусулмандардын казынасына белек кылдым дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: жок дептир, сен муну эме кыла албайсың. Бул нерсени өзүңдүн бир туугандарың менен бөлүшкүн деген экен. Албетте пайгамбар ушунчалык бир көрөгөч зат болгондуктан, балким Талха ибн Убайдулланын бир туугандарынын балдарынын арасында бир келишпестик болуп жүргөн болушу мүмкүн. Ушул Байруха деген бакчаны бөлүштүрүп, мусулмандардын арасына таркатуу менен пайгамбар бул Талха ибн Убайдулланын бир туугандарынын ортосунда аябай сонун ынтымак келген экен. Ошентип булар дагы бир бактылуулукка жеткен экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону кел алып кел деп туруп, балким казынага алып коюшу мүмкүн эле. Бирок бул жерде албетте пайгамбар эмне кылды? Бул Байруханы бир туугандарың менен бөлүшкөнүң дагы жакшыраак деген деп, бул жерде ошол эң жакшы бир жогорку деңгээлде бир өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтөт. Бир мусулмандын муктаждыгын аткаруу үчүн аны менен бирге басуу менин мечитимде бир ай итикафта отурган менен барабар дептир бир тууганым. Карагыла, бир мусулмандын муктаждыгын аткаруу кандай болбосун, жанагы эле айтып өткөндөй, балким ал тамак аштан болушу мүмкүн, кийим кечеден болушу мүмкүн, балким ал жашоо жеринен, же болбосо жөн эле бир жашоосундагы түрдүү күнүмдүк бир проблемалардан болушу мүмкүн. Демек, бир мусулмандын муктаждыгын аткаруу үчүн аны менен бир кадам басуу болсо дагы, бирге басуу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде бир рекет намаз окуу, балким 1000 рекет намаз менен барабар болуп эсептелет. Ошон үчүн келиңиздер, биз мындай жакшы күндөрдө, мындай жакшы
Рамазан айы болбосо да башка күндөрдө дагы бир туугандарыбыздын муктаждыктарын аткарууга, аны менен чогуу бир кадам болсо да басууга аракетибизди кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан сыяктуу, менин мечитимде бир айлык этикафта канча рекет намаз окуйсуң, мисалы үчүн ошон үчүн бир рекет демейдеги намаз пайгамбар саллаллаху алейхи мечитиндеги 1000 рекет намаз менен барабар деп айтылат экен. Ким бир мусулмандын кайгысын кетирсе, Аллах Таала анын кайгысын эки дүйнөдө кетирет дейт. Демек, бир мусулмандын кайгысын кетирүү, башка бир мусулманга жардам берүү бул биздин өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн үй бүлөбүздүн, өзүбүздүн нафсибиздин, мындай айтканда, өзүңдүн өнүгүүңө алып келет экен бир тууганым. Сен мисалы үчүн албетте башка бирөөдүн жардамына чуркап атасың, башка бирөөдүн муктаждыгын аткарып атасың. Ошол эле убакта Кудай Таала сенин үй бүлөңдүн, сен өзүң мындай күйгөн тарап болуп калат, сен ата энең болуп калат, сенин бала чагаң болуп калат, ошол тараптын проблемасын бүтүндөй жок кылат. Кур'ан-ы Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Силер эң жакшы үммет болдуңар деген экен Аллах Таала. Ukhrijat lin-nas, адамдарды чыгарасыңар жакшылыкка үндөө менен караңгылыктан нурга, зулумат болгон бир караңгылыктан бир жарыктыкка чыгарып атасыңар, жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаруу менен wa tu'minuna billah, жана Аллах Таалага ыйман келтирүү менен бирге. Демек, урматтуу бир тууганым, келиңиз биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан же болбосо Кур'ан-ы Каримде келген баардык нерселерди аткаруу менен биз Аллах Тааланын эң бир сүйгөн кулу болуп гана жүрө алабыз. Эми биздин жашоодо деги эле Кур'ан-ы Карим бизге кандай нерселерди көрсөтүп атат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Кур'ан-ы Каримди бизге тафсир кылып, хадистерин берип атат. Ушулардын баарын аткаруу менен биз бактылуулукка гана жетишебиз. Пайгамбарыбыздан бир хадисинде деди: "Хайру шабабикум мен ташабаха бикухуликум ва шарру кухуликум мен ташабаха бишабабикум." Силердин араңарда эң жакшы жаш жигиттердин эң жакшысы өздөрүн бир улгайган адам сыяктуу алып жүргөндөр. Ва шарру кухуликум, өздөрүн улгайган адамдардын ичинде эң начары, эң жаманы мен ташабаха бикухуликум, өздөрүн бир жаш жигит сыяктуу алып жүргөндөр дейт экен. Ошон үчүн биздин максатыбыз, биздин астыбызга койгон максатыбыз аябай бийик болуш керек, урматтуу бир тууганым. Саид Нурси хазреттер айткан сыяктуу, 1000 жылдык бактылуу жашоо дейт. Бул жашоодогу 1000 жылдык бактылуу жашоо бейиштин 1 сааттык бактылуу жашоосуна жетпейт. А эми бейиштеги болгон 1000 жылдык бактылуу жашоо Аллах Тааланын жүзүн, Аллах Тааланын нурлуу жамалын көргөндөгү биз бир көз ирмемге да жетпей калат экен. Демек, биздин максатыбыз ушунчалык Аллах Тааланын жамалын көрүү, Аллах Тааланы бейиште, мындай айтканда, бейишке кирген өзүнчө бир башка, андан башка Аллахтын нурун же жамалын көрүү андан да өткөн нерсе болгондуктан, келиңиздер биз жашообузду өтө бийик коюп туруп, ушул нерсеге умтулалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айткан экен: "Ни'матани магбунун фихима касирун минан нас ас-сиххату вал фирак." Эки нимат бар. Ушул эки ниматты силер өзүңөрдүн жашооңордо пайдалана албай, же болбосо анын баркына жете албай өтүп кетесиңер. Анын бирөөсү ден соолук, экинчиси бош убакыт деген экен. Урматтуу бир тууганым, келиңиз биз ден соолугубуз бар кезде бул ден соолукту аябай пайдаланалы. Экинчиден, бош убакыт бар мынеке, Кудайга шүгүр, жумуш менен бош убакыт менен өтүп атат. Ушундай нерселерди пайдаланып, бири-бирибиз менен жолугушуп, бири-бирибизге ыйман сабактарын берип, бири-бирибизди жакшылыкка үндөп, жамандыктан тыйып отуруп, эри шаркак болуп отуруп, бейишке кирип кетүүнү Кудай Таалам насип кылган болсун. Баарыңыздардын туткан орозоңуздарды Кудай Таалам кабыл кылып, кылган дуа, жакшы тилектердин бүт баары кабыл болуп, эң жакшы толук кандуу бир инсандык деңгээлге көтөрүлүшүңүздөрдү Кудай Таалам насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.